Ассаламу алейкум, урматтуу менин эже-сиңдилерим. Бул сабактан гусул алуу тартибин үйрөнөсүздөр, жана дагы кандай жагдайларда биз гусул алышыбыз керек, кайсыл жагдайларда биз гусул албастан жөн гана дарат алабыз жана кайсыл жагдайлар гусулду бузат. Ушулар боюнча келиңиздер, кенен сүйлөшөлү жана ар дайым гусул алып жүрөлү. Эми гусул алганга чейин биз гусул алуу дубасын окушубуз керек болот. Ал эми сиздер гусул алуу дубасын жаттай албай жаткан болсоңуздар, эң сонун лайфхак менен бөлүшө кетейин. Бул сиздердин душка кирерге чейин эле душтун калгасына сиз ушул дубаны чаптап койсоңуз болот, же болбосо кыргызча маанисин деле айтсаңыз болот. Окулушу: Аллахумма инни асалюкал жанатта ва аузубика минан нар деп айтылат. Ал эми кыргызча мааниси: о Аллах, мен сенден бейишти сураймын жана сенин жардамың менен тозок отунан паана тилеймин деп которулат. Бул нерсени сиздер жаттай албай жаткан болсоңуздар, анда болгону чаптап коесуздар. Жана дагы гусул кылаардан мурда жуунууга ниет кылуу бул сүннөт болунат. Бул жерде парз эмес. Эгерде сиздер гусул алууга ниет кылбай коюп дагы гусул алган болсоңуздар, гусулуңуздар кабыл алынат, гусул кылынды болуп эсептелинет. Башка мазхабтарда, мисалы үчүн, гусул алуу баягы парз кылынган болсо, бизде парз эмес, бизде болгону сүннөт. Эгерде унутуп койсоңуз дагы сиздин гусулуңуз кабыл алынат. Бул жерде арабчасын чаптап койсоңуздар болот, калганын сыртына, же болбосо кыргызчасын эле айтсаңыздар болот, мага окшоп. Булган ишти кетирүү, намаз жана башка ибадаттар үчүн денени тазалап жана Аллага жакын болуу үчүн гусул алууга ниет кылдым, Аллаху акбар деп кыргызча эле айтып койсоңуздар болот. Арабчасын жаттап кыйналып жаткан болсоңуздар, жаттай албай. Эми кеттик, келиңиздер гусулду ирети менен баштайлы. Эң эле биринчи биздин сүйүктүү пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктап биз эң биринчи ажаатканага барып, биз колубузду жууп, андан соң оң колубуз менен суу куюп, сол колубуз менен биздин аврат жерлерибизди нажасаттан жууп алабыз. Мындайча айтканда, кир жерлерибизди, аврат жерлерибиз, даже если сиздики таза болсо дагы, колуңузду жана аврат жерлериңизди бир сыйра жууп аласыз дагы, анан душка киресиз. Душка киргенде ниет кыласыз, бисмиллахи рахмани рахим деп айтасыз, андан кийин колду жакшылап жуйсуз, андан кийин оозго 3 жолу суу аласыз, гар деп туруп түкүрөсүз, андан кийин 3 жолу оң кол менен суу алып мурдуга, сол кол менен чимкиресиз. Бул биздин пайгамбарыбыздын сүннөтү. Андан кийин гана душта биз башыбыздан ылдый полностью жуунабыз бир жолу. Андан кайра оң жагыбызга суу куябыз, сол жагыбызга суу куябыз. Ар бир оң жака 3 жолдан, сол жака 3 жолдан. Анан чыгып кетип атып, бутубузду жуйбуз. Ошондо биз гусул алдык деп эсептелинет. Эми караңыздар, гусул алганда сөзсүз түрдө ар бир жериңиздин бир тамчыдай дагы кургак жер калбасын, ушунчалык дыкаттык менен жууңуздар, бирок ошол эле менен бирге сууну ысырап кылбайсыздар. Сууну ысырап кылбастан гусул аласыздар. Бул жерден сиздин эгерде кулагыңызда сөйкө бар болгон болсо, сөйкөнү чыгарып, ошол сөйкөнүн тешигине чейин дагы суу куюп, суу жетерлик кылып туруп, бир да жери кургак калбагыдай кылып, колтуктардын астына чейин полностью суу менен жууп, гусул алып чыгасыздар. Ошондо гана сиздер толук кандуу гусул алды болуп эсептелинет. Аялдар үчүн дагы бир сонун мындай жеңилдик каралган. Мисалы үчүн, жыныстык катнашка барарда аял киши чачын өрүп отурган болсо, тысырайтып, гусул алганда дагы ал чачын чечпей туруп, ошол өрүлгөн чачын чачынын түптөрүнө суу жеткирип жууп коет. Болду, көрдүңүздөрбү? Эми сиздер мындай да суроо келип калат да. Гусул алгандан кийин, гусул алып жатканда, же болбосо самынданып, жышынып жуунса болобу деген, Гусул алып жаткан учурда эч кандай самынданып, жышынып жуунбайбыз 2 саатта. Гусулду бат-бат алабыз, ысырап кылбайбыз сууну. Ал эми гусул алып бүткөндөн кийин сиздер самынданып, жышынып калышыңыздарча, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр ток болгонго чейин өзүңүздөр каалашынча жуунсаңыздар болот. Гусул алып бүткөндөн кийин дагы көпчүлүгү кайра дарат алышым керек азыр деп айтышат да. Жок, сиздер болду, уже жуунуп бүттүңүздөр, тазаландыңыздар, сиздер дарат да, гусул да уже алып койдуңуздар. Эми чыгып намазыңыздарды окуп, Куран китеп кармап, Куран окуп, мечитке барып кирсеңиздер болот да. Көпчүлүгү ошо гусул алгандан кийин да мен азыр намазымды окуйм, кайра дарат алам дешет да. Жок, кайра дарат алып отурбайсыз. Эгерде гусул алып бүткөндөн кийин даратыңыз бузулуп калган болсо, жел чыгып, дагы бир даратты бузчу нерселер болгон болсо, сизде анда жөн гана дарат аласыз, гусул албайсыз. Эми гусулду кандай жагдайлардан кийин сөз салышыбыз керек? Эң эле биринчи аял киши этеккир келгенден кийин, бизде этеккир ар кимдин
этектериңиздерге ар кандай келет этектер келгенден кийин сөзсүз түрдө биз гусул алышыбыз керек. Андан кийинкиси бул нифас кан, төрөттөн кийинки келген кан токтогондо алабыз. Кээ бириңиздердики 10 күн, 20 күн, 30 күн, 40 күнгө чейин кан келет. Дал ошол кан токтогондон кийин биз гусул алышыбыз керек. Жана дагы жыныстык катнашка баргандан кийин жолдошторубуз менен биз гусул алышыбыз керек. Же болбосо ошол эле учурда эркектер жыныстык катнашка баргандан кийин же болбосо уктап жатканда жыныстык мүчөсүнөн уруктук, суюктук чыкканда аларга гусул алуу милдеттендирилген. Жана дагы башка диндеги адамдар мусулманчылыкты кабыл алганда сөзсүз түрдө гусул алат. Жана шейит кеткен маркумду да жуу парз кылынган. Ошо менен эле биргеликте жума, айт намаздарына, ажылыкка чыкканда, умрага барганда гусул алып чыгуу сүннөт кылынган. Көрдүңүздөрбү, азыркы учурда орозо, айт намаздарында, айт майрамдарында, ыйык жерлерге барганда, котту түндөрдө ибадат менен өткөрүү, тоого кылып кечирим тилөө сыяктуу жакшы иштерден мурун гусул алуу мустахап. Демек, мусулман баласы гусул алуу талап кылынбаган учурларда дагы гусул алып, жуунуп, тазаланып турушубуз керек. Ар дайым өзүбүз таза жүрсөк, өзүбүзгө эле жакшы. Ар дайым даарат менен, гусул менен жүрөлү. Эми келиңиздер гусулдун сүннөттөрүн түшүндүрө кетейин. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дал ушундай ирэет менен гусул алган экен. Эгерде биз дагы ушундай ирэети менен гусул ала турган болсок, биз пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарган болобуз. Пайгамбарыбыз алгач ажаатканага киргенде биздин сөз менен айтканда, колдорду жууган, андан соң гана жыныстык мүчөлөрүн жууп, денедеги бардык кирден тазаланган, нажасаттардан тазалаган. Андан соң гана азыркы современный биз колдонуп жаткан душ же ванна деп коеюн, ваннага кирип, гусулдан мурун дарат алды, мына дарат алды, андан соң гана бетти жууп жатканда гусулга ниет кылган. Бирок ниет кылуу бул жерде парз эмес, сүннөт деп айтып кеттим. Андан соң гана тулку бойду 3 жолудан жышып жууган. Мындайча айтканда, биз дарат алып жатканда оозубузга 3 жолу суу, мурдубузга 3 жолу суу, бетибизди 3 жолу жууп, колубузду чыкканага чейин 3 жолудан жууп атпайлыкпы? Дал ушул нерсенин бардыгы сүннөт. Биз пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарып жатабыз. Андан кийин гана дененин толугу менен жуугандан кийин 2 бутты жууп, анан гусул алганды бүтүргөн. Эми караңыздар, гусулдун парыздары. Гусулдун парыздары буну сөзсүз түрдө аткарышыбыз керек. Оозду жуу, мурунду чайкоо, мисалы үчүн оозду оң колубуз менен суу алып жууп атпайлыбы, гар деп. Жана дагы мурунду да чайкап атабыз. Оң колубуз менен суу алып, сол колубуз менен чимкирип, жана дагы бүткүл денеге суу жеткизүү. Дал ушул нерсе гусулдун парыздары. Бул нерсенин бирин эле унутуп отурган болсоңуздар, сиздин гусулуңуз кабыл алынбайт. Сиз гусул кылган жоксуз деп эсептелинет. Мисалы үчүн сиз мурунду жуудуңуз, жана бүткүл денеге суу жеткиздиңиз, а бирок оозуңуз калып калды. Же оозуңузду жуудуңуз, мурдуңуз калып калды дейли. Ушул учурларда сиздин гусулуңуз толук аткарылган жок болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө ушул гусулдун парыздарын, сүннөттөрүн билип алып, ушу катар менен жасап, гусул алганды үйрөнүп алыңыздар. Бардыгыңыздар гусул менен жүрүңүздөр.